Мен Токтогул районунун Бели Алды айыл өкмөтүнөн келдим. Бул жерде курултайдын маселеси өтө көп. Бирок эми өзүбүздүн жергиликтүү маселелерди айта турган болсом, бизде Токтогулдун ортосунда Торкен деген айыл бар. Ош Бишкек жолунун жээгинде. Мына ошо Торкенден баштап Бели Алды айыл өкмөтү, Тоолук айыл өкмөтү, Саргамышка чейинки жолду асфальттатуу маселеси өтө чоң көйгөй болуп турат. Элдин баардыгы тең илгертеден бери суранган суранычыбыз ошол. Быйыл 4 километр 200 метрин асфальттады. Өзүбүздүн ДЭУнун кызматкерлери асфальттады, абдан жакшы асфальттады. Ошон үчүн жол транспорт министрлигине жана ДЭУнун кызматкерлерине элдин атынан алкыш айтып койгум келет. Эми ушул темпти токтотпой 8,5 километрди дагы асфальттаса, Бели Алды айыл өкмөтүнө чейин жетип барат жол. Ошондон ары жылга 10 километрден асфальттап жүрүп отура турган болсо, Тоолукка чейин 6 жылда жетип барат, Кудай кааласа. Саргамышка чейин 13 жылдын ичинде жол асфальттанып калат. Ал эми Саргамыштан нары Жумгалга чейин 15 километр аны дагы асфальттап койсо, Жумгалга бизден түз катташка жол ачылып калат да. Демек, туризм жана Жумгалдын кара кечесинен көмүр ташып алыш маселеси жеңилдейт эле. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Токтогул районунда Камбар ата 2 деген кеч курулуп атат. Башталды. Мына ошонун немеси Нарын гидростройго карайт. Ошон Нарын гидростройдун налогу биздин районго түшө турган болсо, биздин бюджеттин толукталышына дагы чоң өбөлгө болот эле. Үчүнчү маселе, жалпы республика боюнча көйгөй бул азыр адепсиздер көбөйүп кетти. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, коррупционерлер, зордук, зомбулуктар, ар кандай жаман окуялар. Ошол эмнеден келип чыгып атат? Ошол биздин адамдардын адепсиздигинен келип чыгып атат. Уяты жоктугунан болуп атат. Ошон үчүн жаштарды, балдарды бала бакчадан баштап мектеп жашында адеп сабагын берип окутсак, абдан жакшы иш болот эле. Мына элдин өтүнүчү, биздин агартуу системасында кызмат кылгандардын бардыгынын тең өтүнүчү ошол. Анан ошону улай бизде идеологиялык ишке көңүл бурулбай жатат. Идеологиялык ишке көңүл бурулуп, мамлекеттик улуттук идеология боло турган болсо, мамлекет ушуну катуу кармай турган болсо, жоболору иштелип чыккан болсо, анда бизде динге кирип кетмей, ар кандай башка агымдарга кирип кетип, туура эмес иштерди кылып, туура эмес жүрүш туруштар болбойт эле. Бул биздин багытыбызды аныктап, кандай болушубуз керек, эмнелерди жасашыбыз керек, жасабашыбыз керек, мына ушунун бардыгы. Андан кийинки маселе мындай болуп атат. Адилетсиздик мамлекетте күчөп кетти. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, сотторго бир ыраазы болгон кишини көрбөйсүң. Кай жерде болсо сотторго нааразычылык. Ошон үчүн адилеттүүлүктү алып келе турган биринчи соттор. Ошон үчүн сот системасын, дегеле укук коргоо органдарын реформалаш керек, системаны өзгөртүш керек. Жакшылап карапайым элге караш керек. Карапайым эл адилетсиз дайыма күйүп, өздөрүнүн укуктарын коргой албай калып атат. Акчалылардын заманы болуп калды, байлардын заманы болуп калды. Мына ушул нерсени эске алса деген тилекти айталы деген ниет менен келдим. Мен атым Асылбек, фамилиям Морозобаев. Мен Нарын шаарынан келдим. Мен айта турган маселебиз, биз Нарындын 3 көйгөйү бар, аны айтылат буюрса, бирок ага чейинкисин айтып бере берейин. Бул ККМ маселеси. ККМ маселесинде көп кишилердин эң жакпаган жери бул өтө чоң штрафтар салынып калган. Мисалы, 1 сом чек баспай калсаңыз да 13 000 сом штраф деген сыяктуу. Эртеңки күнү алдына төкпөй калсаң 26 000 сом штраф. Андан тышкары ККМ менен берки кассанын ичинде кассанын акчасы бирдей болбой калса, анда да штраф салынмай болуп калганда, анан ушунун баарын бир ретке келтирип, бир өкмөт биздин үнүбүздү угабы деп ошон үчүн келип атабыз. Эң жаман жери бул адилетсиздиктин туу чокусуна жеткенде 10 000 сом баспай калса да 13 000 сом штраф, а эртеңки күнү 1 сом баспай калса да 13 000 сом. Андан көрө биз сунуш берет элек, эгерде ушунун баарын ушундай кылбай бир 10 эсе, мисалы 1 сомго 10 сом, 10 сомго 100 сом, 100 сомго 1000 сом деген сыяктуу штрафтар. Анан өтө жаман жери мына азыркы күндө Кыргыз алкодон бери электронный сертификатты жактырбай, туура эмес деп кээ бир магазиндерге штраф салып кетип атат. Налогдор барып алып, силердин шок фактураңар жок деп штраф салып атат. Бирок шок фактура жок дейинсең, бул жактан фирма бербейт, анын аскелес Дордой Моторс бербейт, Жунхай бербейт, жана башкалар бербейт. Анын азабын карапайым мен 10% төлөп чечип неметип келатат да, азабын чегип келатат. Ошон үчүн сиздерден сураныч өкмөткө жеткизип койгулачы, же бир регулировка кылсын,
кылбаса могу кичинекей карапайым ишкерлерге тийишпесин. Азыркы күндө 6 айга деп беришти, бирок 6 айдын ичинде каралса, мен эгерде комиссия болуп кире турган болсом, ушу сунуш берет элем. Чындыгында мындай башаламанда ичинин мындай карап көрсөңүздөр бүт башалама, бүт штраф менен да. Мамлекетти же Акылбек Сөнбекович штраф менен толтурам деген аракети бар. Же болбосо атайын эле бир ишкерлерди кысууда бүт штраф. Ошон үчүн ушуну жеткизбей коюп, андан тышкары Нарын шаарынан келип, Нарындан 1-2 көйгөйүн айтып кетейин. Бизде Нарын шаарында эч кандай азыркы күндө мусор мындай иштете турган немебиз жок да, заводубуз жок. Эми Кыргызстанда бар билебиз, бирок караколго салынды. Ошону биз мына тазалыктын ишкерлери менен мэрия менен келишкенибизде 154 миллион сом гана кетет экен, көп деле акча эмес экен эми бул бюджет үчүнчү. Анан эми ушул акчаны бөлүп берип бизге ушул переворотка жасап берип койсо деп суранат элек. Андан тышкаркы нерсе экинчи маселебиз, бизде 54 миллион сомубуз гос бар эле, биздин ушу мектеп, садик салабыз деген ушундай биздин бюджетибиз акча бар эле, ошону бюджетибиз ушу жардам беребиз дешкен. Ошону былтыркы курултайда да келгенбиз, анда да айтышса карабай коюшуптур. Эми дагы Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз. Ошол 54 миллион сомду чечип берип койсунчу. Нарын областынын Жумгал районунан келдим. Бул экинчи курултайга делегат болуп шайландык. Биздин айыл 3 айылдан турат айыл өкмөтү. Нарын областын билесиздер өзүңүздөр, пилоттук программа болгон негизинде быйыл коопчулар болбоду. Ирригация болуп, ийгилештирүү болуп 3 айыл өткөрдү бирик. Мурун 2 айылдан болчубуз. Анан эми курултайдын маселеси такыр башка, бирок курултайдын аркасы менен пайдаланып, биз дагы өзүбүз министрликтерге каттарыбызды ала келдик. Аларды жолдоо кылабыз. Андан кийин жалпы Кыргызстан боюнча келген делегаттардын маселеси бул курултайдын статусун көтөрүү. Кыргыз элинин келечеги бул курултай эле болуп калды. Биз антип курултайга маани бербесек, кыргыз эли акырындык менен бир акыркы 50 жылда жоголуп да кетиши мүмкүн. Анан ошондуктан бүгүн эми өзүңүздөр көрөсүздөр, эми азыр күн тартибинде көптөгөн нерселерди көтөрөбүз. Мен Ысыкөл областынын Тоң районуна караштуу Лахол айыл аймагынан келдим. Өзүм мугалимдик кесипте иштейм. Тарых сабагы боюнча мугалиммин. Болот Алаков атындагы орто мектебинде. Мектепте мен 40 жылдан ашык мөөнөт иштеп келдим. Ушу курултайдын делегаты болуп, жарлык менен жарыяланган биринчи элдик курултайда дагы делегат болгом. Мына бүгүн дагы экинчи курултайга делегат болуп келдим. Айтсаңыз эже, бул жолу кайсыл маселени көтөрөйүн деп турасыз? Жүйөлүү кайсы маселеңиздер бар? Эми бул жолку курултайда эң жүйөлүү маселе бул кыргыз элинин улуттук каада салттарын, үрп-адаттарын, улуттук идеологиясын, динин, тинин унутпоого, урпактарыбызга көздүн карагандай сактап берсе деп ойлоп турам. Ал эми экинчи маселе болсо, бул албетте бул дагы биринчи маселеге деп айтсам да болот. Кыргызстанды өндүрүү. Кандай жол менен өнүктүрөбүз? Кандай бизге кандай жол ыңгайлуу? Мына ошо маселелер боюнча биз ушу курултайда сунуштарыбызды айтып, талкуу жүргүзүп, ийир отуруп түз кеңешкен курултай болот деп турам. Элдик курултайдын делегаты Конурбаев Бактыгул Чукушевич Аламедин районундагы Көкчар айылынан шайланып келдим. Былтыр дагы биринчи курултайдын делегаты болгом. Бул курултайдын максаты эң жакшы. Бул эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болот. Себеби жергиликтүү калк элде көптөгөн чечилбеген проблемалар болот да. Ошол проблемаларды биз бийликтерге жеткирип чечишибиз керек. Бир эле мисал айтайын, былтыр Көкчар айылында 10 жылдан бери бүтпөгөн бала бакча болчу да. Ошол бюджет бөлтүрүп, биздин үбүздү угуп, быйыл ошол бүттү. Мына бүгүн эртең ишке берүүнүн алдында турат. Анан бул жерден көбүнчө элдер курултай десе маани бербеген себеп атат да. Анан ушул чакырып кетет элем, курултай көп нерсени чечет. Курултайдын үнү президентке жетет, өкмөткө жетет, бийликтерге жетет. Бул биринчи курултайдан кийин бул экинчисинде бул мен ойлойм көч бара түзөлөт дейт. Мынакей менин оюмча азыр эми курултайдын мыйзамын же курултайдын делегаттарынын статусун көтөрүү боюнча айтып кетким келет мен ошол жерден. Анан бизде мыйзамда делегат болуп бир эле күн дегенде, мисалы Жанар Акаев айтпады, эртең тамак жейсиңер деп кетесиңер. Бул ушунча делегаттарга бул
эмесине тийип кетти да ушумление болуп. Мен ойлойм, мисалы 1 жыл же 2 жыл кеминде болсо жакшы болот да. Анткени ар бир айылдын көйгөйлүү маселелерин алып келгенден кийин ошону контролдоп, ошонун ишин аткарылган жөнүндө делегаттарга возможность берилсе, убакыт берилсе, ошол мезгилде аны мен табам аткарылдыбы, аткарылбадыбы деп жергиликтүү бийликтерден ошол жагынан эме алып кетем. Ошол. Мен Жалал Абад областы Базаркон району Сайдыкум аймагынан келдим. Жашылен айыл тургуну Жээнбаев Кайымбек. Бүгүнкү курултайда кайсы маселени көтөрөйүн деп турасыз? Бүгүнкү курултайда ошол республиканский масштабта чечилүүчү маселени козгойн деп атам. Биз өзү Базаркон районунун Сайдыкум айыл аймагы Анжан областынын Пактабад районуна чектеш жашагандыгы үчүн бизге эң зарыл келе турган ушул статус маселесин козгойн дедим. Чек арада жашагандыгы үчүн ал жерде 12 айыл бар. Ошол жерде дүкүр чек айылдарын ушул статус берүүсүн козгойн дедим. Анын үстүнө илгери ал жерде Өзбекстан менен биздин ошо Кыргызстан мамлекеттин ортосунда ал жерде таможня бар эле. Ал жер азыр ушул күндө жабылып калган. Жабылып калганына бир 20 жылдан ашып калды. Ошондо бир аз козгосом ошол жерден жок дегенде бир аз бир адам өтө турган ачылып калса, ошол жерде карым катнаштагы достук дагы ойгонот эле. Себеби ал жерде Дөкөр, Чек айылындагы неге Жаңы Абад, Хажырабад айылдагылар илгертеден ал жерде куда сөөк болуп калган. Барып келиши кээ бирки жагандарга өтө бир кыйынчылык болуп атат. Могу Бекалат жактан айланып барып атат да, ошол жер таможняны ачып койгон болсо ошолорго бир ыңгайлуу болот эле. Курултайда бир өрөөн бар. Базаркон районунда туризмге ылайыктуу өрөөн бар, Кызылүңкүр деген, Арсланбап Кызылүңкүр деген. Ушул өрөөнгө жогорку бийлик тарабынан көзөмөл жүргүзүп жардам берүүсүн өтүнөт элек. Элдин турмуш тиричилиги ушу туризм менен өнүгүп кетишине ишенич бар да. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз агай. Чойтоев Каныбек Кашиевич. Базаркон районунун Кызылүңкүр айылынын делегаты. Мен Нокат районунун Мирмаков айыл өкмөтүнөн келдим, Капчыгай айылынан. Атым Абдырайым Фазатбек Мамат Расулович. Мен келгеним себеби курултайга азыр президент менен элдердин арасында курултай эле калды да, көпүрөч. Себеби түздөн түз келип өзүнө жолугуп, мындай ички элдин арасындагы маселелерди, ички элдин арасында бекитилип турган, ачылбай жаткан көйгөйлөрдү толук жеткирүү максатында келдик. Кайсы маселени көтөрөсүз? Биздин маселе Нокат Араван жолу. Нокат Араван жолунун азыр 8,5 километр жери калган. Ушул жол жакшы түптөлүп бүтүп кала турган болсо, буюрса бул жолдо эки райондун карым катнашы өтө жоңору деңгээлде болот. Себеби дегенде булар мөмө жемиштерди бири-бирине катташып апарып, базар экономикасына мындай чоң салым кошулган нерсе. Анан бул жолду эгерде бул жолду оңдолбогон болсо, булар ош менен айланып келет. Дыйкандарга мына бензин солярка тараптан дагы, жол кира тараптан кыйын болот. Ушул маселе үчүн мен ушул Нокат районунун Мирмаков айыл өкмөтүнүн анан эми өзүбүздүн айылдарда биздин Капчыгай айылында суу маселеси, ушундай суу маселесин дагы биз Нокаттан 17-18 километр ылдыйда жашагандыктан Нокаттын районундагы полный баягы селдеги агылган суулар бизге келет. Бизде таза суу жок. Биздин Мас айыл өкмөтүнө бир 120 орундук детсад салыш керек. Неге дегенде 68 жыл болду ошо садикти салынганыга камгыш менен. Азыр аварийный состоянияда. Ошо 50 орундук детсадка 120 бала келетат, 130 бала иши очуртта турат да. Агар ошону бил салбай турган болсак, аварийный состоянияда өтө оор. Аны жабайлык десек, калган балдарды келип аткандарды каяка тыгыштырабызды билбейбиз. Ошого биз ажыбызга кайрылуу менен келдик. Кудай кааласа бүгүн ошону эптеп жеткирип алсак, ушу бизге өтө зарыл. Ирюс айылынын көйгөйү көп жылдан бери чечилбей жатат, мектеп. Ошон үчүн элдин атынан келип берге кагаздарды тапшырдык. Өмүр бою бул айылга мектеп салынган эмес экен. Ал айылдын балдары 120 бала бакчанын бир бурчунда окуп жатышат да. Эски бала бакча, ураган, анча мынча эмелери. Экинчи бизде 6 айылдан турабыз. Биздин айыл өкмөтү Федоровка айылында детсад 30 жылдан бери жок.
Ошол эмелердин жана энелердин колун жүз эме энелердин жаш келиндердин колун койдуруп документин өткөздүм. Ошолорду бир карап койгонго бир прессага чыгарып койсоңор абдан жакшы болот эле да. Анткени баары Федоровкадан Кара-Балтага ташышат. Колунда бар ташыйт, колунда жок ташыйлбайт. Ошондой акыбал оор болуп атат. Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл аймагынан шайланган делегат Рахманов Дилмурат. Бизде ошо Кызыл Кыштак айыл аймагында 50 миң адам жашайт. Эң көйгөйлүү маселе катары мурдагы Төлөкөн ооруканабыз базасында терапия бөлүмү менен балдар бөлүмүн куруу маселеси, андан кийин Сураташ, Коммунист, Ишкебан, Анжан айылдарында мектеп куруу маселеси. Мектептерибиз тар, балдарыбыз көп. 3 менен окуп турган мектептер бар, авариялык абалда мектептер бар. Бирок ошо акча каражаты бөлүнбөй жатат. Дагы бир эң көп добуш алган көйгөйлүү маселе ал республика өтүп жаткан административдик территориалдык реформа алкагында Кызыл Кыштак айыл аймагы эли Ош шаарынын курамына кируудан баш тартышты. Ошо маселе боюнча сөз мага тийбей калды, бирок каттар менен кайрылам тийиштүү органдарга. Эми ушу маселелер чечилип калса жакшы болот эле. Мен Жайлар районунан келдим, Красновосток айыл өкмөтүнөн. Мен болсо ушу эметейин дегем, кайрылганда мына бизде коррупция деген аябай өнүгүп кеткен да. Особенно мен айтат элем, ушу Кара-Балтада аябай эле прокуратура жагынан. Прокуратурада эмнегедир прокуратура кызматкери отурат, ушу мен билгенден бери 10-15 жыл болуп калды болуш керек. Бер жагы коррупцияны такап, например, биздин элдер уже кайрылгысы келбей алган, уже билет. Любой заявление менен барса, арыз менен кайрылса, ал жактан чечилбейт, ал жактан жабылат, тааныштар эметилет. Ал жерде бизде в основном семейный клан болуп кеткен. Ошондой көп эмелер бар да. Бул жерде мен ойлойм, бир гана президент менен Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевич келе керек эмес, коррупцияны өкүлө кишиге. Бизде жардам беришибиз керек, коррупцияны жок кылбасак, биз өнүкпөйбүз эч убакта. Ошол түп орду менен жок болсо, өнүкмөкпүз да бар. Коррупция деген жок болуш керек. Жайлар районунун Кара-Балта шаарынын ошо көйгөйү аябай ошол. Кемин районунун чоң эмин айыл өкмөтү Шабдан Батыр эли. Жакшы. Айтсаңыз, бул курултайда кайсы маселени көтөрөйүн деп турасыз? Сиздердин өрөөндө кандай маселе бар? Бул курултайда биздин эң чечилгис көп жылдан бери келаткан бул 494 токтом чыкпадыбы? Ошол бизге туура келбей атат да, себеби биздин жер Акаевдин убагында туура эмес бөлүнүп калган. Элдерге 75 тийиш керек эле, 75 тийбей калган. Ошондуктан элде келишпестик чыгып, азыркы күнгө чейин ызы болуп жүрөбүз. Ушу 494-токтом бизге туура келбей атат. Себеби кооперативтерге биздин жерибизди алып берген атат. Ал жерлерде элдер, дыйкандар 1 гектардан пайдаланышат. Ар бирибизге 22 сотик деле тийген болчу, ошого кошуп жерди алмаштыруу максатында ошо ФПСтен алып пайдаланып жүргөнбүз жерлерди 1 гектардан ар бир үй бүлө. Эми ошону кооперативге бергиле деп бизди кыйнап атат. Аяка берели десек биздин үлүшүбүз туура эмес тийип калган себептен элдер бербей атышат. Ошондон ошол маселе чечилбей келатат. Бардык жерге бардык. Эми ушу бирден бир эле ишеничсиз президентке келдик. Келип ошо көйгөйүбүздү айталы. Бизде ушундай көйгөй болуп атат. Бизде 3 маселе менен келдим. Айылымын маселеси биринчи баягы эле сууга чуу проблема бизде. Суу аз келгендигине байланыштуу БСР куруу боюнча. Экинчи маселе таза суу дагы деле жетиши элек бизге. Толук айылдар камсыз боло элек. Үчүнчү ошол жерде 22 гектар, 30 гектарга жакын жери бар. Чегарабызды ачып берсе деп, документтери бүтүп даярдалып калган, Кудай буйруса. Ошо уруксат берсе ачылса, өзүнүн стоянкасы болот фураларга, Өзбекстанга кирип чыкканга, бардык жагынан оңой. Элдин дагы айыл өкмөттөгө дотациядабыз. Айыл өкмөткө дагы бюджетке акча түшүп, кичине болсо дагы жардам болмок. Өзбекстан менен дагы карым-катнашта өзүп, баягы туризм тармагы да өнүкмөк. Сары Челекке Өзбекстандан коноктор келип, Сары Челек Падыш атабызга дагы башка жерлерибиз, кооз жерлерибиз көп таксыда, ошол жерлерге келип жакшы болмок. Мен Жалал Абад областы Аксы району Учкоргон айыл өкмөтүнөн келдим. Фамилиям Асанов Биримкул. Биздин көйгөйлүү маселе, биздин Учкоргон айыл өкмөтү бир тупикте калган айыл өкмөт болуп калды азыр. Бир жакта эч кандай райондон дагы, областтан дагы көп километрге узак жашайбыз. Биз Өзбекстандын Наманган областынын 3 район менен чек арада турабыз. Бизге ушу
Elden suranıcı bizden şu çıkargan ayıl hökümetin çekirdagi ayıl hökümet degen status bereceği birinci. İkinci jağı bizim burada Soyuz'un oyağında şu Özbekistan'ın şu 3 rayon menen bizge gaz alıp ötüp üçün polni dokumentlerden bari bitip kalgan eken. Şunu da bir jandandırıp mümkünçülük bola turgan bolsa bizge gaz alıp ötüreceği. Dagı bir mesele, bu hazırkı wagtda özüňer görüp atasыңар, jaşlar üýlenişip ele kayta ajraşkan hareket kılışı atады. Oşol wagtlarda erkek dele, kız dele ança neme uçurabastan jaş balдар köpünçe şu kıyınçılık uçurap kalıp atады. Oşonduktan men şu turan atalım, şu erkek köpünçe bul jerde erkekler günölü bolot. Şu kim